Amansың бі, айланайын кечінем. Алақсытып қойдым бекен ішіңен, емне беріп жіберейін дегенде, мейіріміңіз керек деймін ішімен. Күйпеліктіп, қайшық байлап жоғылығын, күнді істеп жатса керек жоғырығым. Дүйнедігі таттуулардың ішінен, наныңыздың дамын таппай орыдым. Салғаныңыз келді жарып бұлытты, сезіміме чачылғандай тұнықсу, өмірімді ұзарчудай сезілді, өрік қағы таза балы құрыты. Сағыныштан көтеріліп қан басым, су сағанда жұтқым келді жармасын. Апакемден тиген үшін қолдары, айылымдың жуай жедім алмасын. Ені деген олу сөздің ішінде чексіз сүйі, жаратмандық, берешендік, құт береке, жақшылыққа шеріктештік жана аламды қочағына батыра алған түгінбіз мейірім жатады. Бейішті енелердің таман алдынан іздегенін, өзелі енеге теңдеш ешкім жоқ екенінен қабар берет емес пе. Енелер бар үшін жашуымыз уланып, дүйіні тең салмақта тұрады. Адам баласына жарық жашау тартуылаған енелердің ар бір күні майрам болуға татықты. Урматтуу алтын апалар, жаратман айымдар, кешенин қонақтары, рұқсат берсеңіздер бүгінгі майрамымыздың расми бөлігін баштайлы. Қырғыз биримдегі қоғамдық бірікмесі да енелердің таман алдында 2020 жана жаратман айым аттуу теледолбоорун тартуулайт. Бүгінгі іс-шараға жеті дувандан мамлекеттің өнігөсүүнө салым қошып, татыктуу оол кыздарды тарбиялап, арқыл тармақтың жүгін көтөрүп, сыймығына бөлінген апалар, айымдар чакырылат. Долбоордун аймактардагы өкүлдөрүнүн сунушу менен тандалып, өлкөбүздүн социалдык, экономикалык, укуктук, маданий тармактарына салымын кошуп, турмуштан оордуларын тапкан, билимдүү уул кыздарды тарбиялап өстүргөн апаларыбызга Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Олукман эне ордени жана өзгөчө жасалгалуу аял затынын символикасы аталган биргеликтүү диплом менен сыйланат. Ошондой эле коомдук турмушка активдүү катышкан, улуттук баалуулуктарды жайылтууга салым кошкон, ишкердикте ийгилик жаратып, коомду сый-урматка татыган айымдарга жаратман айым медали ыйгарылат. Дагы бир жолу эскерте кетели, бул майрамдык теледолбоорду республикабыздын жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырат. Буга чейин улуттук баалуулуктарды таңазалаган 1000 ак элечек айымдар, 40 казан сүмөлөк, 1 тонна 5 бармак Гиннестин китебине киргизилген. Улуттук долбоордун авторлашы, продюсери Дана Абдыбекова. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат. Андемесе кадырлуу апалар, урматтуу энелер, мынакей азыркы сиздерге арналган сыйлыктарды тапшырганга чейин дагы бир жагымдуу өзгөчө бир номерге көңүлүңүздөрдү буралы. Сиздердин алдыңыздарда кичинекей мутурган бөөгүбүз көптөгөн мына ушундай фестивалдардын жеңүүчүсү, катышуучусу Жибек Туратованы кол чабуулар менен чакырып койго уруксат этиңиздер.
Ай балқып жайнайт асманда, асылым уктап жатканда, арулап шола чачырайт, арбалып таттуу уйкуңа. Бешиктеги ана издемай, бек болсочу деп мен тилейм. Элиңе эмгек өтөгөн ай, болсочу деп мен тилейм. Болсочу деп мен тилейм. Алдей, 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 жан балам. Алдей, 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 жан балам. Талпынып калса да негим, жайнайт ко менин карегим. Ак сүтүм берип балкыдым, аман бир өссүн тирегим. Жарыгым менин чырагым, жайнамай кантип турамын. Жараткан берген мелегим, данегим менин данегим, данегим менин данегим. Алдей, 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 жан балам. Алдей, 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 жан балам. Ардактуу коноктор, бейиш эненин таманы алдында демекчи, бүгүн мына долбоорубуз өтүүдө. Сизди алгач Жылдыз айым бүгүнкү майрамыңыз менен дагы туктап коелу. Майрамды утурлай, мына эки мырзанын ортосунда татына болуп биздин Жылдыз эжебиз отурат. Мырзалар, эми сиздерден баштайлы. Бул күн өзгөчө айымдарга, анан апаларга, энелерге арналгандыктан, эми ар бирибиз эне дегенде, апа дегенде жүрөктөрүбүз элжиреп, өзгөчө бир кубанычка батат эмеспизби? Сиздер бир эки сөз сүйлөп, апаларды куттуктаганча жагымдуу бир кабыл тилектерди айтып бериңиздер. Ушу биздин хадисте айтылгандай эле, абдан таамай айтылган сөз, бейиш эненин таманында деген. Биз эркектер эмне болсок дагы эне көз алдыбызга тартылат, кыйын алсак да, сүйүнсөк дагы эне көз алдыбызга тартылат. Керек болсо баатыр дагы өлүп баратканда акыркы сөз эне деп билет да. Ошондуктан энелерибиз менен сыймыктанабыз. Энелерибиз бар болсун, бактылуу болсун, балдарынын неберелерин жыргалчылыгына бөлөнүп, таттуу өмүр сүрсүн. Мен ушу баатыр энелерге арнаган атайын энциклопедиям бар, ошонун ичинде жазган ырларым бар да. Мен туура көрсө бир куплет ырдап берип коеюнбу? Өзүм жазган ырлардан, музыкасы Камчыбек Жусуповдуку. Баатыр эне көктөреген алато, жүрөгүнө төгөнбөгөн кут жатат. Эркелешип тай-тай басып алыдына, эмгектеген неберелер укташат. Энекелер, апакелер, ардагыбыз, апалар сүйлөрсүңөр. Келде кол чайып койсок болот. Эне дегенде калоо тилек айткың келет, калоо тилектен сырткары ырырдап ырарнаган келет. Баракелде, жакшы аткары болду. Эмиле мырза, келиңиз, эми сизге сөз. Калоо тилек. Апаларды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктап, ушу апалар бар, ааламыбыз бар. Бу хадистен жогоруда Самокбай кетип кеткендей, бейиш эненин таманында дейт. Энелер биз үчүн ыйык. Энелер бар бүгүнкү күндө, заманыбыз бар, жашообуз бар. Энелер аман болсун, ден соолукта болушсун, үй бүлөсүн, небере чөбөрө сүйүп, ошолордун кызыгына батып, аман эсен жүрө беришсин. Майрам менен куттуктайбыз чын жүрөктөн. Баракелде. Мырзалардын албетте сөздөрүн, ырларын уктук. Эми өзү мейримдүү эне катары, сүйүктүү жар катары Жылдыз айымдын дагы бир эки сөзүн угалы. А дегенде сизди ушул майрам менен куттуктайлы. Сизден жагымдуу калат электер.
Эми кыргыз эли өтө улуу эл, касиеттүү эл. Эне жөнүндө бир философияларды батырып койгон. Мисалы үчүн аталуу жетим, арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим деп коет. Анын сыңары биз кыз балдар төркүндөп жашайбыз. Баягы элдин уулу болуш урмат, бирок кызы болуш ушунча кымбат болот. Андан сырткары экинчи бир философиясы ошо энеден кийин төркүн жок дейт. Ошо энеден кийин үйүң энсиреп, үйүңө да баргың келбей калат дегенде, ошол үчүн мен бассам турсам дагы ошол ар дайым энелердин амандыгын тилейм. Энелер бар болсо экен дейм. Себеби энелер бир колу менен бешикти терметип, бир колу менен ааламды терметип атпай. Бул аалам деген биз, аалам деген бул дүйнө, аалам деген бул биздин мамлекетибиз. Ушу мамлекеттин бүтүндүгү, ийгилиги, максаттарга жетиши деген ошол мен дайыма энелердин бар болушун тилейм, бакытта балкышын тилейм. Мына жанымда эң мыкты кыргызымдын келечеги болгон Чыган мырзалары мен отурам. Бул кишилер дагы ошо жарыкка энелер алып келген, ошо энелерибиз бар болсун. Жогоруда Нияз мырза Жылдыз айымга гүл десте бердиле. Мен дагы белек бергим келип турат. Себеби дегенде бүгүнкү майрам жалпы энелерге арналгандыктан Жылдыз айым Капус студиясынан мына сизге өзгөчө айымдарга эң керектүү жагымдуу белекти тапшыралы. Белек сизге, алыңыз. Бүгүн жергенде энелерге, карындашка, эжеге кут болсун деп ушул майрам, ушул жаз улуу бакыт каалап турам силерге. Улуу бакыт каалап турам силерге. Жазык майрам күлкү баткан сезимге, жашсыз жаш кааламаймын силерге. Күбөлүктүү болсун деп ушул майрам улуу бакыт каалап турам силерге. Биз силерсиз алынып жанбайбыз, силерсиз биз булут баскан таңдайбыз. Биз эркектер 100 жыл өмүр сүрсөк бул жашоонун жыргалына канбайбыз. Бул жашоонун
Тағы бір рет майрамыңыздар менен біздің студияда қырғыз еліміздің ең сыймықты, ардақты, чырайлуу болуп келген мына біздің айымдар студияға қош келдіңіздер. Жана дароо майрамыңыздар менен куттуктап гүлдесте тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Сіздерде адегенде жалпы қырғызстандықтар қарап алып өзгөчө суктанып турса керек. Анткени сіздер қырғыз телевидениесинин жүздөрү, канчалаган мына ушу кыргыз телевидениеде иштеп жүргөн азыркы кызматкерлерди тарбиялап өстүрүп, аларды мына ушундай чыкыйган жигит кыз кылдыңыздар. Адегенде сиздерди мына ушул майрам менен куттуктап алып, эми сөз кезегин сиздерге суналы. Жагымдуу каалоо тилектер сиздерден арналсын. Ооба, бүгүн майрам. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ардактуу апалар, ак элечек энелер, ак жолукчан жеңелер, кымчабел кыздар, ар бириңиздерди бүгүнкү жаркыраган жаз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. О аял зат, улуусуңар, сулуусуңар, жарык чачат, алууланып турушуңар демекчи, дүйнөнү мына ушул сулуулук сактайт. Ар бириңиздер жаз гүлүндөй жадырап жайнап, сулуусуздар, улуусуздар. Бүгүнкү майрамыңыздардагы ушундай улуулукту, жылуулукту, мейримдүүлүктү үй бүлөңүздөргө, элибизге, журтубузга тартууласын майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында жүрөктөн орун алган жакшы бир сөздөрдү айттыңыз. Сулуулук дүйнөнү сактап турат демекчи, мен ойлойм, буга кошулуп эненин мээрими дүйнөнү сактап турат демекчи. Дагы бир рет майрамыңыздар кут болсун, анда эмесе куттуктоону уланталы. Урматтуу айымдар, бүгүнкү жаркыраган майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Улутту эне төрөп, эне тарбиялайт. Урматтуу энелер, сиздердин ар бириңиздердин эмгегиңиздер зор. Билинген жана билинбеген эмгек биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнө чоң салымын кошуп атат. Сиздердин балдарыңыздардын жакшылыктарын көрүп, үмүтүңүздөрдү актаган, ак эмгегиңиздерди актаган, сиздерди канат байлап учурган жакшы уул кыздардын жакшылыктарын көрүңүз деп айтам. Жана Гүлшан эже айтып кеткендей эле, аял затынын мээрими, аруулугу, тазалыгы, ак сүйүүсү жана ак тилеги бул дүйнөнү сактап калат. Урматтуу айымдар, майрамыңыздар менен. Аял сулуу, аял назик, аял зат демекчи. Аял затты биз сулуулугу менен гана, анын назиктиги менен гана баалап келебиз. Бирок бүгүнкү күндүн аялы бул сыртка чыкса, мырзанын, үйгө кирсе, апанын ролун жараткан, ушул заманыбыздын эң бир башкы каарманы. Бардыңыздардын энелик мээримиңиздер түбөлүк болсун деп тилемекчимен. Апасы бар адамдар эч качан картайбайт дейт. Жаныбызда дайыма апаларыбыз болсун, апа катары биз дагы бар бололук. Башыма бак конуп, салынга мак жолу,
жарымды мага тең кылып жараткан сизге рахмат. Жарымды мага тең кылып жараткан апа рахмат. Sözün alqagan utqanday bolom baygeden. Jarokер апа кайненем, жан дилим кошуп чай берем. Укканда сөзүн алқаған утқандай болом байгеден. Арманым болбосо растап, акылын алсам мурастап. Жарымды мага тең кылып жараткан сизге рахмат. Жарымды мага тең кылып жараткан апа рахмат. Жарымды мага тең кылып жараткан апа рахмат. Браво, колчаулар. Баян Сыдыкова, чоң рахмат. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат. Кадырман апаларыбызга сыйлыктарын тапшыруу үчүн мамлекеттик жана саясий ишмер, Жогорку кеңештин экс-депутаты, Кыргыздын улуу инсаны Өмүрбек Тегебаевди чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени тапшырганын алдында Өмүрбек Чиркешевич кош келдиңиз. Анда бисе сизге микрофон узаталы. Урматтуу апалар жана энелер, эжелер жана карындаштар, биз сиздерди ар дайым ойлойбуз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздер менен мактанабыз, сыймыктанабыз. Бирок ушул сөздөрдү күнү келе айта бербейбиз. Бүгүн 8 март күнү Кыргызстанда мамлекеттик майрам. 8 март күнү бүткүл кыргызстандыктар, эркектер бирге чогуу мамлекеттик деңгээлде, үй бүлөнүн деңгээлинде аял затын куттуктайбыз. Мурун айта албай жүргөн сөздөрдү ушул күнү баарыбыз айтабыз. Урматтуу айымдар, сиздерге дең соолук, бакыт каалайм. Ар дайым үй бүлөнүн куту болуңуздар. Үй бүлөнүн уюткусу болуңуздар. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда бисе Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен 5 баланын апасы, 17 небери жана 38 чөбүрүнүн чоң энеси Черикова Паша Осмоновна апабызды чакырабыз. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен Иманалиева Сатин Мамашевна сыйланат. Сатин апанын 8 баласы, 35 небереси, 70 чебереси, 4 кыбырасы бар. Апабыздын мына ушундай бактылуулуна жетели деп баарыбыз кол чабып алкап тосуп алалы. Келиңиздер туугандар.
Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Улутман эне диплому жана ордени менен Жээналиева Шаархан Алимовна сыйланат. Шаархан апанын 7 уул 5 кызы, 50ден ашын небереси, 10 чебереси бар. Кана эмесе кол чабалар алдында орден дипломдор тапшырылсын. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Улутман эне диплому жана ордени менен Өмаракунова Тыным апа сыйланат. Тыным апабыздын 4 кыз, 4 уул, 15 небереси жана 3 чебереси бар. Кол чаап туруңуздар. Тыным апа келиңиз. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Улутман эне диплому жана ордени менен Абдыкадырова Гулип апа сыйланат. Гулип апанын 2 баласы, 7 небереси, 6 чебереси бар. Гулип апабыз келет, келиңиздер. Жакшы кол чабуулар менен, сүрөөлөр менен тосуп алалы. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Улутман эне диплому жана ордени менен Рустамова Касиет апабыз сыйланат. Касиет апанын 7 баласы, 31 небереси, 10 чебереси бар. Кол чапта салалы. Сыйлығыңыз от болсын дейли. Алғарай жылалы, анда бесе кейінки Улутман эне дипломын ээси, коомдук биримдик коомдук уюмунун Улутман эне диплому жана ордени менен Паязова Зульпия Паязовна апабыз сыйланмакчы. Зульпия апабыздын 5 баласы, 14 небереси бар. Кол чабыңыздар. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Улутман эне диплому жана ордени менен Жумакадырова Сүйүнбүбү апабыз сыйланат. Сүйүнбүбү апанын 8 баласы, 32 небереси, 6 чөбөрөсү бар. Кол чабуулар менен Сүйүнбү апабызды тосалалы. Биримдиги коомдук уюмунун ишинин маанилүүлүгүн баса белгилеп кетпесем болбойт. Кыргыз биримдиги Кыргызстандын улуттук баалуулуктарын даңазалап, жайылтып келе жаткан уюмдардан. Үй бүлөлүк баалуулуктарды, үй бүлө институтун даңазалап, көп бала төрөп тарбиялап, Кыргызстандын керегине жарай турган азаматтарды чыгарган энелерди бүгүн даңазалап жатат. Бүгүн биз традициялык коомдон жаңы этапка өтүп атканда классикалык үй бүлө өзгөрүүгө дуушар болуп, жаш үй бүлөлөрдө балдар аз болуп, ар кандай жагымсыз окуялар дагы болуп жатат. Мына так ошондой убакта биздин накта кыргыз үй бүлөсүнүн баалуулуктарын даңазалаган, көп балалуу апаларды, энелерди даңызлаган мына ушуга окшогон иш-чаралар мамлекеттик саясаттын негизин түзүш керек. Мен бул уюмдун жетекчилерине чоң ыраазычылыкты билдирем. Ишиңиздер ар дайым ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы сыйлык алган кадырлуу биздин энелерибизди, мээримдүү апаларыбызды куттуктап келген
Қырғыз маданиятының мықтысы, Қырғыздың жаңыл мырзасы, дастанчы марасчы Ширин Сарғылова ырдайды. Тосуалыңыздар. Урматтуу телегөрүшүлөр, бейиш эненин таманнасында то телегөрсөтөбүздү улантабыз. Ал эми биздин жаныбызда кадырлуу биздин энелерибиз. Бүгүн Улукман эне атындагы намдын ээлери биздин энелерибизге адегенде гүл берип алып, андан кийин маекти уланталы. Жаман саныңа жок болуп, жакшына көп болуп, агалы чеңер башыңардан түшпөсүн, башыңардан бакыт кетпесин, бактыруу болуп, аман эсен жүргүлө, бала бакыраң менен, үй өтөңөр менен ден соолукта болгула, өмүрүңө сунбасын, бактыруу болгула. Көп жашка чыгып, ушул биз куттуктаганда силерде бир убакта сыйлык алып, куттуктоонун ээси болуп, аман эсен жүргүлө. Амин, амин, Аллаху акбар. Gelin kızlar bala çaka elime
ел башкарган кыйындарга Кудайым ызап берсин. Бактылуу болгула, бу саманга жыргал саман бул. Бизди жыргаттыңар, кайгырганыбыз билинбей калды. Айланан өмүрүңөр узун болсун. Кадырман апаларыбызды сыйлоо аземин кайрадан улантмакчыбыз. Азыр болсо сахнага жалпы сыйлыктарды, орден, дипломдорду тапшыруу үчүн мамлекеттик жана саясий ишмер, өзгөчө кыргыз улуттук баалуулуктарды дүйнөгө тараткан экс-депутат биздин ардактуу конугубуз Карганбек Самаков Садыковичти чакырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер, урматтуу ак элечек кийинген биздин касиеттүү апаларыбыз, эже карындаштарыбыз, жеңелерибиз. Жас күнү менен кошо жарышып, кулпун айтай, кулпунуп, эл аралык аялдар күнү кошо кирип келди. Ушул майрам менен мен сиздерди чын жүрөгүмдөн, жүрөгүмдүн түпкүрүнөн кайнап чыккан ысык сезим менен куттуктаймын. Эненин мээримин алмаштыра турган, же болбосо эненин мээримине тең келе турган ааламда бир дагы кудурет күч жок экенин бардыгыбыз билебиз. Эненин бир татым сүтүн акташ үчүн өмүр бою дээрлик өмүрүңдүн баарын арнасаң дагы астык кылат экенин баарыбыз жакшы билебиз. Бар болгула, апалар, энелер. Чоң рахмат агай. Келиңиз сыйлыктарды тапшырып берүүгө. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен Ормонкулова Алтын Топчубаевна апабыз сыйланат. Алтын апабыз 5 баланын 20 неберенин чоң энеси. Баракелде, сыйлығыңыз құт болсын. Алды қарай жылады. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен Гүлсана Эсенбаева апабыз сыйланат. Гүлсан апабыз 6 баланын 6 неберенин чоң энеси. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен Сопиева Сайрахан Түменовна сыйланат. Сайрахан апабыз 4 баланын 12 неберенин чоң энеси. Сыйлығыңыз көт болсын. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен Жeenалиева Алмагүл апа сыйланат. Алмагүл апа 6 баланын энеси. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен 3 кыз 6 неберенин чоң энеси мээримдүү энем Исмаилова Зульфия апа сыйланат. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун улутман эне диплому жана ордени менен Чукушева Гүлбайра Молдалиевна сыйланат. Гүлбайра апанын 3 баласы, 3 небереси бар. Уланталы Кыргыз биримдик коомдук уюмунун жаратман айым диплому менен сыйлансын Жанара Кубаныч. Кана эмесе апабызга кол чаап турабыздар. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жаратман айым диплом менен Токтобекова Асема Каримовна сыйланат. Диплому жана түш белгиси тапшырылсын.
Кыргыз Биримдиги коомдук уюмунун улутман эне ордени менен кадырлуу биздин апабыз Тилла Текебаева апабыз сыйланат. Экс-депутат Кыргыздын улуу инсаны Өмүрбек Чиркешевичтей уулду жана уулдарды кыздарды тарбиялаган апабызга орден тапшырылсын. Кана эмесе, ардактуу коноктор, урматтуу биздин мээримдүү апалар жана айымдар, сиздер үчүн бүгүнкү кечебиз уланмакчы азыр. Өзгөчө музыкалык билик Бишкек шаарынын мэриясынын алдында түзүлгөн Достук үнү фольклордук ансамбль сиздерге ырдесте сунат. Кана эмесе, тосуп алыңыздар. Өмүрбек агай, ушул келе жаткан айымдардын майрамына карата сиздин бир эки ооз куттуктооңуз болсун. Апа, майрамың менен куттуктайм. Чын ден соолук каалайм. Балдарыңдын, неберелериңдин, чөбөрөлөрүңдүн жакшылыгын көрүп жүр. Дагырет, энелер бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун деп. Негизи бир күндө эле энелерди куттуктабастан мен ойлойм, ар бир күнү энелер куттуктоого татыктуу. Жана ошондой эле биз бүгүнкү студиябызда өзгөчө жаратман айымдар жана кадырлуу мына биздин агайларыбыз коноктоо. Ал эми биздин төрүбүздөн орун алып калган кадырлуу биздин меймандарыбыз эки ажарлуу айымдын ортосунда бир кыргыздын көрүнүктүү чыган мырзасы отуруп калды, анда тааныштыралы. Адегенде айымдардан баштайлы, мээрим теле көрсөтүүсүнүн долбоору, мээримдүү апа Бактыгүл Момбекова эжекебиз. Жана ошондой эле Кыргызстанда айымдарга сулуулук тартуулаган жана өзгөчө эле образ стиль жараткан Замира Молдошева, кош келдиңиз. Жана эки айымдын ортосунда өзгөчө бактылуу болуп отурган биздин агабыз, Кыргыздын чыгар инсаны, коомдук ишмер, көптөгөн долбоорлордун автору Жамалбек Ырсалиев. Кош келипсиздер. Адегенде айымдарга гүл берели, андан кийин маекти улантабыз.
Жамалбек мырза, сизге дароо микрофон узаталы, себеп дегенде жаныңызда чырайлуу айымдарды жана экран артындагы биздин апаларды, мээримдүү энелерди куттуктап кетсеңиз болот. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, баардык аял затын биздин энелерибизди, эжелерибизди, карындаштарыбызды майрамы менен куттуктайм. Жана ошондой эле ушул эне деген өзү өтө ыйык, биз үчүн адам баласын ушул жарыкчылыкка алып келип, баарыбызды бапесте өстүргөн ушул энелерибиз аман болсун. Эне бир колу менен баланы терметсе, бир колу менен дүйнөнү терметет деген жакшы сөз бар. Ошондуктан ушул баардык дүйнөнү терметип турган энелер дүйнөгө бейпилдик тартуулап турсун. Ар дайым ушул жүздөрүнөн күлкү кетпей, жакшынакай биздин жакшылыгыбызга күбө болуп турсун. Кыргыз мамлекетибизде тынччылык болсун, апаларыбыз аман болсун, апалардын батасы менен биз дагы аман бололу. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Чоң рахмат, жакшылык тилек айтылды. Эми мынакей айымдарды, апаларды бактылыктан сырткары сулуу кыламын деп аракет кылып тытынып иштеп жүргөн эң бир белгилүү стилист, дизайнер Замира эжекеге сөз берели. Замира эже, келиңиз. Айым негизи жердин тузу болот. Айым негизи Кудайдын мээримине оролгон жан болот. Айым негизи сулуулук үчүн, Кудайым сулуулук үчүн жараткан жан болот. Келгиле, ар бирибиз ушул эле майрам эле деп куттуктабай, ар бир күндө, ар бир мүнөттө дайыма сыйлап, баалап, колубузга көтөрүп жүрүүгө аракет кылалы. Муну ким кылат? Муну биздин мырзаларыбыз кылат. Кымбаттуу мырзалар, келгиле айымдарды дайыма сыйлап, дайыма сүйүп, дайыма баалап жүрөлү. Замира айым айтып өткөндөй, аял жердин тузу дейт, аял үйдүн куту. Мына дагы бир үйдүн куту болгон Бактыгүл айым, кош келдиңиз студиябызга. Учурдан пайдаланып куттуктап өтүңүз анда. Рахмат. Сулуулугуң, айыне сулуулугуң, жылдыз жанган жүзүңдө жылуулугуң, мүнөзүңө келбетиң төп келишип, айкындайт о аял заттын улуулугун. Энелер жашоонун жүрөгү дейт. Жаз майрамыңыздар менен, урматтуу энелер. Ой, молодец. Сиздерди дагы апа катары майрамыңыздар менен куттуктап кетели. Эч убакта көзүңүздөрдүн жашы жаман нерседен төгүлбөсүн, кубанычтан гана көздөн жаш төгүлүп жана кубанып, өзүңүздөрдүн уулуңуздар, кызыңыздардан жакшы бир сый урмат көрүп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар, майрамыңыздар менен. Бардыңыздар. Кезекте мына ушундай жагымдуу чыгармаларын тартуулай турган Кыргыздын дагы бир сыймыктуу кызы, өзүңүздөр билгендей эмгекчил кыз, булбул үндүү. Сиздердин назарыңыздарда Анжелика Кайратовнаны тосуп алыңыздар. Кутмандуу кечиңиздер менен бейишенин табанын алдына деп эң сонун аталган экен бүгүнкү мареке. Апалар бар болсун. Жаңырдын бете чары курбум. Жалпы айым затка арналат. Сіздерге ушу кандай эмгек кылып, эненин жүрөгү кандай бейиш таманын алдында дегендей бардыгыңыздарды куттуктап кетем. Бүгүнкү күн биз үчүн аябай кубанычтуу күн. Себеби бүгүн эжем Улутман эне орденин алып сыйланып отурат. Куттуктайбыз. Анан ушу жалпы эле аял заттарыны майрам менен да бир жолу куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Бейиш эненин таман алдында. Апалар, майрамыңыздар менен. Çırağım, kovanıçka
ар дайым ушул жаз гүлүндөй болуп жаркырап жайнап ар бир үйдө бактылуу болуп жашагыла демекмин. Чоң рахмат сизге дагы. Эң сулуу, барктуу, даңктуу апаларды, энелерди, эжелерди, сиңдилерди ушундай жашнакай майрамы менен куттуктап, сулуулук дүйнөнү сактайт демекчимин. Чоң рахмат бейиш эненин таман алдында. Апалар, биз сиздерди сүйөбүз. Жашоодо мен сенин канатыңмын, менин курбум, жалгыз корбом. Жан корбомда эмашам чырагым, кубаныч кайгында жанымдамын. Жашоодо мен сенин канатыңмын, менин курбум. Энелер майрамы уланууда, бейиш эненин таманынын алдында демекчи. Бүгүн мына кыргыз элинин көрүнүктүү айымдары, ишкер айымдары жаратман айын аттуу наамды алып олтурушат. Кош келдиңиздер студиябызга. Алгач бүгүнкү майрамды куттуктап, гүл десте тапшырып койсок. Алган наамыңыздар кут болсун. Эми келиңиздер, сиздердин өзүңүздардан жакындуу бир сөз калуу тилек кылгалы. Урматтуу кыргызымдын айымдары, сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошондой эле бүгүн биз менен чогуу келген биздин жеке бренд чеки компаниясынын атынан, ошондой эле аяр коомдук бирикмесинин атынан дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына аяр коому дагы жалаң гана аялдарды коргоо, колдоого арналган ушундай бир жакшы фонд десем болот. Дагы бир жолу жадырап жайнап келген апалар, энелер, айымдар, эже сиңдилер, баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Куттуктоолорду уланталы, келиңиздер. Урматтуу кыргыз элимдин асылзат айымдары, эжекелер, апалар, сиңдилер, силердин кирип келген жаз майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биздин Айби Мода компаниясынын атынан, жеке өзүмдүн атынан силерди куттуктайбыз. Өзүмдүн тааныстым, жайнаган гүлдей корбум сен, жагада турдун сен. Жаз келди күлкүндө, кайдасың бул күндө, сен издеп бармадым, сыр боюн шарладым. Сен издеп бармадым, сыр боюн шарладым. Алдыңда бір бақыт, тұрғандай дел қатып, толқынға қарап ойлана, өтеттің жай ғана. Жаз келді күлкүндө, кайдасың бул күндө, сен издеп бармадым, сыр боюн шарладым. Сен издеп бармадым, сыр боюн шарладым. Кетеме осылай
Абир тауы. Апа, келе жатқан майрамыңыз менен дагы бир жолу сизди куттуктайбыз. Жалпы ушул апаларыбызга өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан жакшы сөздөрүңүздү айтып коюңуз. Күнгө жеткизгендиги Аллага чексиз мактоолор болсун, Аллага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыма салам салаваттар болсун. Аял затын ушу даражага көтөрүп, ушунчалык атени аял затын сыйлаган силерге чоң рахмат. Жакшылык болсун, ден соолук болсун, ишиңерге ийгилик болсун, өзүңөргө ден соолук болсун. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Эжеке, ушул апабызга дагы мына жанында отурат сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан жакшы сөзүңүздү арнап коюңуз. Албетте. Эң биринчиден өзүмдүн апамды, апа менин бактым, апа менин бейишим, апа менин байлыгым, апа менин казынам. Барлык Кыргызстандагы аялзатты, барлык апаларды, эжелерди, сиңдерди бар. Баарыңызга чынден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, барлык жакшылыктарды каалаймын. Аллахымдан не тилесеңиздер, Аллахым тилегиңизди берсин. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, биздин бардык энелерибизге ден соолук каалап кетем. Иштерибизде ийгилик болсун, ушундай балдарды, кандай гана балдарды ийгиликтеп, түнкүсүн уктабай, эмгеги кандай зор эненин. Ошо энелерибизге ден соолук каалайм. Келсин, чоң рахмат. Анжелика айым, өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан бактылуу апаларыбызга жакшы сөзүңүздү арнап коюңуз. Ар дайым жүрөгүбүздө тынчтык болсун, үй бүлөбүздө береке болсун, токчулук болсо өлкөбүздө, мен ойлойм ар бир эне дагы бактылуу болот деп. Сен мен үчүн күч кубат аскан элем, чеги жоктур сүйүңдүн мага деген. Болсам дагы ол кыздан мен энесин, бир өзүңө жаш бойдон кала берем.
Мейіргүл Каримова. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун Улутман эни дипломдору жана ордендерди тапшыруу үчүн ардактуу биздин коногубуз коомдук ишмер, жеке ишмер жана бүгүнкү кечибиздин кадырлуу коногу Эрмек Маркабаев мырзаны чакырабыз. Кош келдиңиз, кана эмесе микрофон узаталы, куттуктуу сөз сизден болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, энелер, сиздерди чын жүрөктөн 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар дайым бар болгула, ден соолукта болгула, үй бүлөңүздөр менен аман болуп, небере чөбөрөлөрүңүздөрдүн кызыгын көрүңүздөр, бар болгула. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Чоң рахмат. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Жаратман айым медалы менен Кожалиева Алтынай сыйланат. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Жаратман айым медалы менен Кадыралиева Качкын бүбү сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Жаратман айым медалы менен Исабаева Буалча сыйланат. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Жаратман айым медалы менен Ташиева Бурул сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Жаратман айым медалы менен Бакубаева Салима сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Жаратман айым медалы менен Жакыпова Айнура сыйланат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Улутман эне ордени менен Жумадилова Зарыл апа сыйланат. Андемесе жалпы сыйлык алган айымдарды дагы бир рет куттуктайбыз. Эрмек мырза, сизге чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Мусабекова Жылдыз Аманбековнаны чакыралы. Саламатсыздарбы, ардактуу апалар, эжелер, сиңдилер, курбулар. Бүгүн барыңыздар кулпуруп, жашынакай болуп, жан дүйнөңүздөр суу болуптарсыздар. Biz sizlerge suktанабыз, sizlerge erkeleybiz, sizlerge barıp göz yaşыбызды арчыйбыз. Алтындар апалар аман эсен болуңуздар. Кыргызда айтылат, апалар bir колу менен бешикти терметсе, bir колу менен аламды терметет экен. Ошол аламыңыздар биз болуп жүрө берели. Баягы кыздар бу жерде көбүнчө кыздар отурат, бекерден айтылбаса керек. Энеден кийин төркүн жок деп. Ошол бизди төркүнсүз калтырбаш үчүн энелер көп жашагыла. Турмуштун рахатын көргүлө. Силердин 9 ай толготуп бизге өмүр берген эмгегиңиздерди эч качан унута албайбыз. Ал үчүн таазим чын эле бейиш силердин таманыңыздарда. Үйгө барсак дагы керек болсо аталарыбыз
апаң қайда деп сұрайды. Балдардағы жанағындай башында иш түшсе, қиыншылық түшсе, уылдардағы апа деп ақырқы сөзін айтады екен. Ошон үчүн апалар сіздерге тазим, бар болуңуздар. Ушундай жазында емес, ар бир күнү майрам болсун, жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, балдарыңыздар бир бакты өлөттөрдү тартуулашсын, сіздерге ырыстуу, бакубаттуу өмүр тартууласын, балдарыңыздардын кубанычтарына күлүп эле, ошолордун жакшылыктарына жыргап жүрө бериңиздер. Аман болуңуздар. Ошо сиздерди жогорку кеңештин атынан, жогорку кеңештеги 20 айымдан турган аялдар форумунун атынан ушул келе жаткан майрамыңыздар менен кызуу куттуктайм. Дагы бир рет бар болуңуздар апалар. Эч качан ыйлабаңыздар, ыйласаңыздар да кубанычтын көз жашы менен гана ыйлаңыздар. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Сизди дагы майрамыңыз менен куттуктайбыз. Кыргыз биримдиги жаратман айым диплом менен Мамат Жакыпова Чынара Жуманазаровна сыйланат. Баракелді, қол шая қойыңыздар. Кыргыз биримдиги жаратман айым диплом менен Макишева Акылай Жунусовна сыйланат. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин жаратман айым төш белгиси менен Көчөрбаева Нургүл сыйланат. Кана эмесе кол чая койсоңуздар болот. Жаратман айымдар куттуу болсун. Төш белги дипломдор. Сыйлығыңыздар құт болсын. Алеме майрамдық кечебізде өзгеше жағымдуу би менен назик бийчилер тобу улантат. Сахнада назик бийчилер тобу.
Колчаулар Назик би ансамблі. Чоң рахмат. Күндүн нуру менен эненин сүтү өмүрдүн өзөгүн түзөт дейт. Энелердин майрамына дагы да биз куттуктоолорубузду улантабыз. Эжеке, жакшы кабыл тилегиңиз сизден болсун анда. Эне деген 3 тамганын ичинде не деген керемет жылуулук, сулуулук бардыгы камтылып турат эмеспи? Мына ушул ардактуу апалар, энелер, жеңелер, кыздар, бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ар бириңер өзгөчө гүлсүңөр, ар бириңиздер өзгөчө сулуусуңар. Мына ушул сулуулугуңар дүйнөнү сактап жүрсүн. Чоң рахмат эжеке, майрамыңыз менен сиздин дагы мына ушул кыргыздын сыймыктары менин жанымда отурат. Асем эжеке, сиздин дагы жакшы кабыл тилегиңиз болсун. Чоң рахмат. Албетте эне бул бүткүл аалам. Эненин мээримине эч бир нерсе теңдешсиз. Бардык аял затын чын жүрөгүмөн куттуктайм. Анда эмесе жалпы энелерди, апаларды майрам менен куттуктап, ыр арнайм деп келген ырчы мырза көптөгөн эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, лауреаты Арсен. Eneke bay, ovu yığımıyı, eneke bay, okutmanım uyuğu, ağıp gelip, damarından altınmış, altın ömür beşiğine uyudu. Sen göz yumsan unutarmın cılçıda. Ben göz yumsam göz ötkünçe burkurar. Apa bay, kara çaçın kubalım, koşem çengin, almak salmak zırkıra. Eneke bay, bilem tuyam emgeni. Eneke bay, ömür yaşın mencedi. Kandip meni, karış yolgum uzatsın. Kaktap gündü, ak sütündü emgenli. Kandip meni, karış yolgum uzatsın. Kaktap gündü, ak sütündü emgenli. Yaşasın biz suygan apalarımız. Apalarımızga dagı bir jol kol çalar. Var bolыңыздар. Kaktap gün ak sütündü emgenmi. Kirpik katpay kança jolu termedi. Tatыбай ком минуталык болгондон мени күгүндү
бейіш енелерін таманасында атту майрамдық теле көрсетуізді уланталы. Жана ошондой эле биздин студиябызга кирип келген жаркыраган айымдар, сулуу айымдар алгач сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап өтөлү. Кабыл алып коюңуздар. Анан эми бүгүн мына гүл десте, ыр десте болуп атат. Сиздерде дагы азыр мүмкүнчүлүк жалпы мына энелерди, апаларды куттуктап кетсеңиздер болот. Кана эмесе Назирайым, келиңиз. Чоң рахмат, күч кубат алын берген, бала үчүн барын берген, боюндагы бардык асыл сапаттардын барын берген, ыйык биз үчүн кымбат апаларыбызды бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Өз гана перзентинин эмес, элдин апасы болгон апалар арабызда абдан көп. Мына ушул апалардын бардыгына бир гана жүрөктөн чыккан каалоо тилектерди арнагыбыз келет. Ар бир үйдө наристенин, небере, чөбөрөлөрдүн үндөрү жаңырып турсун. Барыңыздарды ылайым эле кайрымдуулук, сабырдуулук коштоп, агынан жарылган пейил, ыйман зат, нарк насил, парасат жана каниет алган өмүр жылуу болсун. Айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Сиздерди дагы жаш апа катары майрамыңыздар менен куттуктайлы. Ылайым эле алдыга койгон максаттар орундалып, уулдарыңыздар, кыздарыңыздар кыргыздын керегине жараган эр жигит болсун. Ыймандуу акыл эс менен болсун майрамыңыздар менен. Эстрадада көптөгөн чыгармалар менен сиздердин жүрөгүңүздөрдөн төнөк тапкан ырлары менен кыргыздын кызы болуп аталган, кыргыздын сыймыгы, маданияттын мыктысы Ненаны тосуп алыңыздар. Чоң рахмат. Нена, қолшаңыздар айымдар, апалар. Анда бесе, азыр дағы ушул жерге биздин кадырлуу коногубуз Жогорку Кеңешинин депутаты Мосабекова Жылдыз Аманбековна айымды чакырууга уруксат этиңиздер, бир кол чаап тосуп алалы келиңиздер. Анда бесе, ардактуу айымдар, азыр Жаратман айым аттуу дипломдун ээси бүгүнкү кечебиздин бейиш энелер таман алдында аттуу программанын демеушүсү
Байелим азық-түлік продукцияларының башқы директоры Акимжанова Рыскүл Абдыманаповнаға тапшырылады. Чоң рахмат, құтты болсын. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жаратман айым медали менен Бообекова Миргүл Турсун Кожоевна сыйланат. Миргүл Турсун Кожоевна. Бообекова Миргүл Турсун Кожоевна сыйланат. Сыйлыктар кут болсын. Алеме сахнаға жеке ишкер Эрмек Марқабаев мырза, жана шондойлы коомдук ишмер Жамалбек Ырсалиевди чакырабыз. Сыймыктуу агаларыбыз келүүдө, сүрөлөр болсун, кол чабуулар болсун. Ассаламу алейкум, кош келипсиздер. Дагы бир жолу ага. Бардыгыңыздардын ошол бүгүнкү биздин майрамга келип ортоктош болуп берген бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биз өткөндөн бери Facebook баракчасында эне бейиштин эшиги болсо атанын туткасы деген бир жакшы конкурс жарыялаган элек. Ошол конкурска ар ким өзүнүн аталарын мактады, апаларын мактады. Эми болсо 1-июнга балдарды коргон күнүнө карата Наристем менин периштем деп дагы конкурс жарыяладык. Бул конкурсубуздун максатыбыз, негизги максатыбыз ата-энени сыйлоо, ата-эненин ошо кадыр-баркын көтөрүү. Ал эми быйыл президенттин жарлыгына ылайык балдарды коргоо жылы деп атпайбы, ошондуктан Наристем менин периштем деп дагы конкурс кылдык. Бүгүн ошол конкурска катышып, жакшы атасын, энеси жөнүндө жакшы эсселер жазган конокторду ушул жерге чакырдык элек. Ошолорго ошо Эрмек Маркабаев досум экөөбүздүн атыбыздан кичинекей белектерди тартуулап коелу. Урматтуу коноктор, жанатан бери жакшы сөздөр айтылды. Ошонун баары Алланын кулагына чалсын. Баарыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Жамалбек досум айткандай, алдыда дагы көптөгөн жакшы бир ой тилектерибиз бар. Ошонун баарын ишке ашырганга сиздер менен биргебиз биз. Аман болгула, мамлекетибиз тынч болсун. Алдыда келе жаткан майрамдар менен дагы. Сарбагышева Элнура, Сарбагышева Кенже апанын атынан келген экен. Атантаева Атыргүл, Рыспаева Урматкан, Мусабаева Гүлнар, Каразакова Ташпү, Рахматиллаева Назина, Шамиева Замира, Нарманбетова Гүлнара. Анан Назгүл Алжанова. Келип берсеңиздер. Барыңыздар эле чогуу келе бериңиздер. Бир катарга тизилип бериңиздер. Келиңиздер мына сахнага жеңүүчү апалар, энелер чыгып келатат. Бешик терметкен кол дүйнөнү башкарат дейт.
Мына ушундай биздин маңдайыбызда бешик терметкен апаларыбыз дагы келип отурат. Өзгөчө уул кыздарды тарбиялаган энелерибиз отурат. Майрамыңыздар менен жакшы калуу тилектер сиздерден болсун апалар. Бейшинен таман деген передачка келип отурабыз. Ушул кечеден үй бүлөм атынан, ноокат-төрөнүн аялдарынын атынан терең ыраазычылык билгизем. Айыл апага салам айта барыңыз, майрам менен куттуктап коюңуз. Келиңиз апа, сизден жакшы калуу тилек болсун. Бүгүн улуу кыргыз элинин энелеринин майрамы. Апаларды, эжелерди, сиңдилерди, кыздарыбызды ушул майрам менен куттуктайм. Өмүрү усак болушун, бактылуу жашашсын, жакшылыкта жүрүшсүн, кыргыз эли бай болуп өнүп өсө берсин. Дагы да биз сыймыктуу апаларыбыздын өзгөчө жүрөгүнөн чыккан каалоо тилектерин, куттуктоолорун улантабыз. Апа, алган сыйлыгыңыз кут болсун. Жалпы кыргыз элине өзүңүздүн каалоо тилегиңиз болсун. Рахмат. Адамзат ичине баткан апалар мээримдүүлүгү менен, назиктиги менен, сулуулугу менен бул дүйнөнү сактап турат. Дүйнөдөгү, ааламдагы апалар бактылуу болсун. Менин жанымда дагы апабыздын жакшынакай болгон сулуу кызы отурат. Келиңиз, апаңызга сиздин каалоо тилегиңиз болсун. Чоң рахмат. Бүгүн ушул сүйүүнүн, жылуулуктун, таянбастыктын жана түбөлүк чыдамдуулуктун символу болгон энелердин күнү менен куттуктайм. Сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Юлия Русская. Bala kezim ötsü dağı, ertelep ay. Melimine çöküm gelet, erkelep ay. Sabır sözün yüreğime güç vergen demegen ay. Al peşte gel, jarık bergen. Bizde apalardı sıylaganlarga rahmat. Bizde sıylasаңар силерди Кудай сыйласын. Ана бул Кыргызстандын айындарына жалпы ден соолук, узун өмүр, бактаалай каалайм. Айтканыңыз келсин апа, бар болуңуз. Маңдайыңызда, жаныңызда кызыңыз отурат. Эми ушул апаңызга өзүңүздүн жакшы тилегиңизди арнап коюңуз. Урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер, баарыңыздарды майрамыңыздар менен, ошону менен апабыздын сыйлыгы менен куттуктап кетели. Бизге ден соолук, узун өмүр, биздин төрүбүздө жүрөрүңүз жадырап, жайнап. Uykudan için kalıp termetken ay. Dalbas canım dün bağı emgekten ay. Erkelegen bağalığım keremet gezegen ay. Al peştegen jarık bergen
Ааламды эненин мээрими жылытып турат дейт. Анысы кандай сиздин дагы бүгүнкү күндө энелерге, жалпы телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн жүрөгүңүздөн чыккан жакшы сөздөрүңүздү арнап коюңуз апа. Бардык апаларды куттуктаймын. Ошону бирге уюштурган кыздарга дагы чоң рахмат. Ушу телевидениеге тартып жүргөн балдарыма дагы чоң рахмат. Энелерге каалоом бардыгы ушу өмүрүбүз узун болсун, ден соолугубуз чың болсун, ушинтип силердин жакшылык немеңерди көрүп жүрөйүк. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Эжеке келиңиз, апаңыз жаныңызда, апаңыз кашыңызда олтурат. Өзүңүздүн жакшы сөздөрүңүздү арнап коюңуз. Апа, майрамыңыз менен куттуктайм. Бүгүн мен кандай ийгиликке жетишсем, анын баарынын артында сиздин эмгегиңиз, сиздин ар бир чачыңыздын талына карганы турат. Сизге өмүр бою карызмын. Мындан кийин ден соолукта болуңуз, атам-көңөр биздин жакшылыктарды көрүп, төрдүн көркү болуп, узун жана дөөлөттүү өмүр сүрүңүз. Чоң рахмат. Бейиш эненин таман алдында апалар, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Майрамыңыздар менен. Дагы да биз куттуктоолорубузду улантабыз. Менин жанымда бактылуу үй бүлө олтурат. Атабыз мына ушул жалпы апаларга өзүнүн каалоо тилегин айтайын деп келип калган учур. Жакшы тилегиңиз сизден болсун. Бүгүн ушул жалпы энелерибизди, эжелерибизди, карындаштарыбызды, кыздарыбыздын баардыгын бүгүн болгон биздин чын жүрөктөн чыккан эркектердин каалоосун баарына арнайбыз. Белектен дагы ушул каалоо тилектер артык, ата? Ооба. Сөз жылуу сөз, өзү жакшы мындай каалоо тилектигим баардыгынан да кымбат. Чоң рахмат. Апа, мен сизге ушул суроону берейин деп турам. Жолдошуңуз турат. Быйылкы жолу сизге кандай белек берди? Быйылкы жылдын эң биринчи белеги ден соолук. Үй бүлөдөгү ынтымакчылык, бири-бирибизди түшүнүү жана астыга жылуу.
Ал эми мен жалпы элиме айтканым, барыңыздардын майрамыңыздар кут болсун. Кандай эмгекке жетпеңиздер, кандай жетпеңиздер. Апалардын дагы да болсо майрамына карата жакшы сөздөрдү, куттуктоолорду улантабыз. Биздин маңдайыбызда ак келечектүү апаларыбыз олтурат. Жакшы каалоо тилектер сиздерден болсун. Рахмат. Бүгүн өзгөчө күн. Чындыгында бейиш эненин таманында демекчи, мен жалпы энелерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Энелер бар болсун. Айтканыңыз келсин. Жакшы каалоо тилек сизден. Бейиш эненин таманында дейт, баарыңыздарга бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Бардык энелерге, кыздарга, келиндерге, неберелерге, чеберелерге ушу жакшынакай майрамды кут кылсын. Дайым татыктуу болуп жүрө бериңиздер, айымдар. Чоң рахмат. Бейиш эненин таманын алдында. Апалар, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Апалар, саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен мына ушул жалпы ааламдагы апаларга өзүңүздүн жакшы каалоо тилегиңизди арнап коюңуз. Урматтуу ааламдагы эң сулуу, эң татынакай апалар, баарыңардын майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Бардыңыздар бактылуу болуп, уулдардын, кыздардын жакшылыктарын көрүп, төрдүн көркү болуп, дайыма сыймыктуу эне болуп жүрө беришиңиздерди тилеймин. Майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу энелер.
Жана жеке мына ушул жаныңызда, кашыңызда сүйүктүү апаңыз олтурат. Апаңызга өзүңүздүн жакшы тилегиңизди жана дагы ошону менен катар Кыргызстандагы апаларга жакшы каалоо тилегиңизди айтып коюңуз. Менин дүйнөдөгү эң кымбат алтын апакем, майрамыңыз менен сизге чын ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт каалайм. Ар дайым биздин пешинебизде жаркырап, ушундай жапжаш болуп жүрө бериңиз. Ошондой эле жалпы кыргыз элиндеги апаларды чын жүрөгүмөн куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Бейиш энелердин таман алдында. Апалар, майрамыңыздар менен. Энелер дайыма бизге тарбиячы болуп келеткен. Мына ошол энеге бир гана тарбиячылык милдетти аркалаган экен Кудайымыз. Менин да жанымда менин мугалимим олтурат, мени тарбиялап өстүргөн. Майрамыңыз менен де жеке жакшы каалоо тилегиңиз биздин апаларыбыз үчүн болсун. Чоң рахмат сагын. Бардык апаларды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Энеси бар адамдын ырысы бар дегендей, ар бир бала энеси менен ырыс кешиктүү, ар бир бала энеси менен бактылуу жана айым дагы балдары менен бактылуу болот экен. Ошон үчүн айымдар балдарыңыздардын жакшылыктарын көрүп, эмгегиңиздер кайтып, ушул жумшаган аруу тилектериңиздер орундалган жакшы күндөрдө жолугушалы. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Апалардын дайыма майрам менен куттуктайбыз. Сиздердин күндө майрамыңыздар олтурсун. Бейиш эненин таман алдында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү улантабыз. Кийинки сыйлыкты тапшыруу үчүн сахнага коомдук ишмер көптөгөн долбоорлордун автору Жамалбек Рысалиев агабызды чакырабыз. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин Улутман эне ордени менен Мамбетова Бегайым сыйланат. Энекебай, энекем байлығымсың, сырқасаң оруң таппай қайғырыпмын, жатқырбай баламында ойнойлу деп, тажатып улам-улам қайрылыпмын. Энелер ғйықсыңар, силер бар бұл турмушта ырыскы бар, эгерде колдон келсе боорго кысып, дүйнөнү келип турат жылыткыңар. Ардактуу апалар, мейримдүү энелер, мына ушуну менен сиздерге арналган телекөрсөтүүбүз соңуна чыгып турат. Ар бир эне, ар бир апа дайыма жүрөгүндө мейрими кенен болуп, айта турган сөздөрү терең болуп, балдары менен кыздары менен сыймыктана турган болсун. Урматтуу апалар, энелер, биз сиздерди сүйөбүз, биз сиздерди сыйлайбыз жана урматтайбыз.